Бүгүн 3-июнь күнү Чүй облусунун Аламөдөн районунда өрт чыгып, анын кесепетинен бир адам каза тапты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, өрт ак жол өткөрүү пунктунун жанында жайгашкан Бишкек Алмата кафесинин артында жаңы салынган чарбалык курулушта күйүүчү май куюп жаткан учурда чыккан. Өрт өчүрүүгө саат 11:51-де Аламөдөн райондук өрт куткаруу бөлүгүнөн бир бөлүм жөнөтүлгөн. Саат 12:00-да кошумча экинчи бөлүм жардамга барган. Тилсиз жол саат 12:34-тө чектөөгө алынып, 14:00-дө толук өчүрүлдү. Өрттүн кесепетинен 2003-жылы туулган жаран каза тапты. Ошондой эле 2003-жылы туулган жаран жабыркап, шаардык 4-чү ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык, ал денесинен 9% күйүк алган, абалы туруктуу. Булак бара келди. Ата-энесинен жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Ар бир кыргыз жараны көңүл жазып коюуну унутпаңыздар. Шашылыш билдирүү. Өлкөнүн айрым аймактарында сел жүрүшү күтүлүүдө. 3-июнь күнүнүн экинчи жарымында жана 4-июнда туруксуз аба ырайы күтүлүүдө. Бул тууралуу УКМдин Кыргыз гидромет кызматынан билдирди. Нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад, Баткен жана Ысык Көл облустарынын Тоолу жана Тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Булак ЖТТВ KG. Бишкектин жанында 3 жол кырсыгы катталды. Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаа каршы тилкеге чыгып кетип, кырсыкка себепкер болгонун кырсыктын катышуучусу билдирди. Кырсык 30 май күнү эртең менен Алмата көчөсүндө болгон. Булак Сокол Медиа.